Бул көрүнүш Саламат айымдын үйүндө жыл сайын орун алат. Ал 29 жылдан бери өз каражатына сүмөлөк жасап, жетим жесирлерге, майыптыгы бар жарандарга, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таратып берет. Бая мүмкүнчүлүгү чектелгендердин, аз камсыз болгон үй бүлөнү, көп балалуу үй бүлөлөрдүн көңүлүн көтөрүшү Норус майрамында. Аз да болсо ушуларга кичине салым кошсом, ушулардын көңүлүн кичине көтөрсөм деген бир өзүм ушундай принципте жашаган адам экенмин да. Жарты көңүлдөрдүн көңүлү канча көтөрүлсө, жан дүйнөмдө ошончо рахаттанат деген каарманыбызды айыл эли жакшы көрүп, издеп да калышат. Саламат айымды көргөн бул жаран өзгөчө кубанычка бөлөнүп, жүзүнө дароо жылмаюу пайда болгонуна күбө болдук. Мүмкүнчүлүгү чектелген бала бар. Шунчалык мага жөлөнүп шөөн болот. Булар бая жакшы сөздүн кулу болот да. Канчалык жакшы сүйлөсөң, шунчалык эркешет. Анан үйүндөгүлөр кичине жемелеп койсо, мен Саламат эжеме айтам силерди. Саламат эжем силерди урат, урушат. Деп ыйлактап, мага жолукканда арызданып, Саламат эжем ага үй алып бериңизчи. Мен кетем. Мен урушуп атышат деп. Шунчалык бир башкача кыялдагы балдар да. Мен сагындымбы? Мен барбай койдум анан кийин. Аяң абармады. Апарбай койдубу? Сени капа кылбады эчке? Биздин эжебиз төрөлгөндөн бери туубаса инвалид, 70 жашка чыкты. 70 жаштан бери ушул менин колумда чоңоюп келатат. Мен өзүм эң кенжеси, үйдө кенжеси болуп менин колумда калган. Жылда ушул Саламат эжебиз калерин айылында кабар алып, ооз ачарга иттерге чакырып туруш эле. Быйыл үйгө келип тур жоктоп. Каарманыбыз бир гана бул иштер менен чектелбейт. Майыптыгы бар, жарды жашоодо жашаган инсандарды концерттик программаларга, оюн зоокторго алып барып, акчалай жардам да көрсөтүп турат. Ошондой эле айыл атынан Шайыр апалардын командасын түзүп, маданиятка салымын кошуп келе жатат. Ушу биздин Калинин айылы ушу кулубуз уктап эле жаткан да. Мындай үстүрттөн эле иштеген адамдар болгон, бирок бизди Калинин айылынын тургундарын эч ким колдогон эмес. Мына 3 жылдан бeri Аллага шүгүр, ушу Шайыр апаларды түптөдү, уктап жаткан немебиз, кулубуз ойгонду. 3 жылдан бeri ийгиликтерге жетиштик. Район эмес, областка чейин. Жасаган иштери менен элге үлгү болуп келген Саламат айымды жергиликтүү бийлик да ар тараптан колдоп, жакшы саамалыктарды жасоого шарттарды түзүп, дагы да колдой турганын билдиришет. Biz бүгүнкү күндө мына ушу Калерин айылына жакшылык жашаган болуп, Саламат эженин үйүндө отурабыз. Бул эже жылда эле ушул өзү айткандай 29 сүмөлөк экен. Өз демилгеси менен көтөрүп ушул мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга өзүнүн жардамын аябай келет. Ушул быйыл дагы өткөрүптүр. Жакшы дагы сүмөлөктөрдү өткөрүп, ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын сүйүнтүп, көңүлүн көтөрүп жүрө берсин. Өкмөт тарабынан да жылда ушул колдоо болот бул эжеге. Ааламга жол айылдан башталат. Жасаган жакшылыгы өлкө элине үлгү десек да болот. Өз элине колунан келген жардамды берип, көңүлүн көтөрүп, алкышка татыган Саламат айымдай жарандар ар бир аймакта көбөйө берсин. Айдан Амалбек кызы, Мирзат Нууманов, УТРК Ош жаңылыктары.